экинчиден ушундай эл ойгонуп ынтымакка келип аткан ынтымакка келишибизге абдан ыраазымын. Ошондуктан ушу ынтымак чачырап кетпесин, ушу менен суу ичкенде же тамак жеп салганда чачырап кетпейли. Мындан аркы күн тартибинде коюп алалы, урматтуу төрага. Азыркы сөз сүйлөп туруп кетип калсак, ошо менен иштин баары бүтүп калат да. Андыктан мен эмне демекчимин? Маратбек уулу Мирланбек чек ара кызматында 10 жылдан ашык иштеген. Бул чек ара эмне жагдайдан болуп атат? Чек арада карап көрсөңүздөр бүт структуранын баарын башын алмашты. Именно чек арадагы кызматкерлер калып калганда. Бул жерде чиреген системада элдин башын айланып келаткан вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ошол эки вазирлер чек ара кызматында калып калды. Бул жерде алыс кетпейин, Баккен губернаторуна полковник Алимбаев өзүнүн убагында 2015-2016 жылдары төрөгө болуп 6 ай иштеп отурганда курал жабак сатылып, шерменде болуп өзүнүн ишине татыксыз кеткен да. Эми ошол киши бир ишти аткара албаган киши килейген стратегиялык объектиге губернатор болуп Баккен областына кетти. Бул эмнени кыйратат? Эчтеке кылбайт, чечпейт. Бул эмне? Бул баягы чирген системаны, колеяны мощный сактайт да. Ошол жакта контрабанда, коррупцияны кыймылдатпай сактап, даже андан жакшы өнүктүргөнгө өбөлгө түшүп атышат да. Менин оюм ушундай эле болуп калды. Бул жерде чындыкты айтып, калыс сөзүңдү айтып, пикириңди айтсаң камалат экенсиң, коррупция кылып, кошомат кылсаң камалбайт экенсиң деген пикирге келдим да. Эмне ошол эки мына эл талап кылалы, ким коррупционер, ошол эки Жеңиш Разаков. Ошол жактан элчи мына ошол кишинин айткандан коркот экен. Баккен элин, мисалы үчүн, биз ошол жакта мына тилекматтер болуп, канча кишилер болуп жүрүп, кышында дагы жүрүп разведка кылып келгенбиз да, ачык айтканда. Эл кандай, эмне болуп атат, эмне себептен чек аралар кетип атат дегенде, бир экөөсү эле коркпосо, калганы шопотан сүйлөткөн. Ошол жерде Жеңиш Разаковдун убагындачы, могу жер Тажикстандын жери болчу, кол коюп бер, акчага макул болбосо кыйноо, бир атасын Тажикке каматат, бир атасын, бир баласын Кыргызстанга каматат, бир баласын бир жерин кесип сууга кырып деген күндөр болуптур да. Себеби Жеңиш Разаков ошол эки оперуполномоченный болуп Баккен областында УУда иштеп турганда 3 күн пленге түшөт Тажикстанга. Пленден кийин бул автоматически көтөрүлүп баштайт. Начальник УУ Баккенской области, губернатор Баккенской области, вице-премьер по линии госграницы. Бул система белгилүү да. Бул чыккынчыларды тазаламайын каяктан биз революция кылдык. Мен Садыркул Кожо үчүн кол бутум менен болушунча эл менен жаман көрүнүп, жаман жакшы көрүнүп, ушу түрмөгө чейин ал ток жеп бутумду сүйрөп барып чыгаргам. Мен азыр өкүнөм ушул революция болгондачы. Себеби чирген система ошол бойдон калып калды да. Күчөдү да. Мынакей элементарный сот, элементарный МВД, мыйзам иштебей калды. Арыз менен мыйзамдын түрүндө статьяларды коюп жазып барсаң, ошондон баштапчат. Бул эмне? Мыйзамсыз өлкөгө айландык деген эле мааниси, белгиси. Биз мыйзамдуу өлкөгө айланалы, урматтуу бүт туугандар. Могу жерде мамлекеттиктин ушунчалык эл ынтымакка келип аткан урматтуу төрага ушундай убакытты узарталы, ар бир кенен сүйлөсүн, анан чыгып кетип, таап кетип, ушундай бир орунга отуруп, баарыбыз тең бир маани ээ болуп туралычы. Рахмат. Ушуларды атым Элбол Токтогулов, жагандык активист, 5-октябрдын кыргыз үмүтү коом түзүлгөн, ошонун мурдакы төрагасымын. Жумуштарга байланыштуу ошол балдарга өткөрүлгөн. Урматтуу балдар, айтып кетчү бияктан юридикалык баа бере кетсек, бүгүнкү күнү эгерде ошол 5-октябрга мисалы үчүн Жеңиш Молдокматовду камап койбодубу, баардыгы эле ошол максалык маалымат каражаттарда турат, ошол эле Ала Тоо аянтында баары кыйкырган. Ошонун баасын камасын анда. Баарысы ошону макул, толук кандуу камасын. Ошол эле камчы Кыдыршаев жүрдү, баары жүрдү. Бул биринчиден. Экинчиден 5-октябрь 6-сында Үмүт деген 19 жашар Баккен областынын Лелек районунун Карабулак айылынын тургуну шейит кетти. Андан башка 24 жараныбыз көздөн ажырады. Канча деген бир туугандарыбыз 100дөн ашык инвалид болуп калды, бүгүнкү майып болуп калды. Ага эч ким жооп бере элек. Мына юридикалык баам бере кетсек, ошого Ордун байырсагы жооп тартылмак иш козголо элек бүгүнкү күнү. Ошол эле
ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке дагы иш козголду экен. Анан жөн эле булар издеп атабыз деген бул суу кечпеген көрүнүш. Ошолор толук кандуу талабыбызды коелук. Иш толук кандуу коюлбосун. Сооронбай Жээнбековдун экс макамы алынып туруп жоопко тартылсын. Бул биринчиси. Экинчиси, мамлекеттик стратегиялык ишканаларды булар ачка айтып атат, сатабыз атат. Мамлекеттик ишканалар, стратегический ишканалар жок. Бул мамлекетте жок десек да койсок болот да. Анда булардын бизге министрден, өкмөттүн эмне кереги бар, мисалы үчүн. Анан мына Регнум Россиялык сайтта турат. Бүгүнкү күнү токтогул кезинде 1 киловатт электроэнергия 16 тыйындан чыгат экен. 16 тыйындан. Булар кайсы эмненин себебинде көбөйткөн так белгисиз. Ошолдо ортодо акыл эстер жетпес айтып кетет элек. Жанакыл эле болжол менен 16-18 распределительный компания электроэнергияны 1 тыйындан кошуп бири-бирине сатчу. Ошол эле распределительный компаниянын толук кандуу жоюлушун биз ушул талабыбызды коюшубуз керек, урматтуулар. Рахмат. Сизге регламент келип калды. Ошо анан ушу акы айта кетчү жер талабыбызды толук кандуу коюп мөөнөтүн коюп дагы ошону эл жыйынын уюштуруп сурайт. Ошо рахмат.